Мен дайыма көчөнүн таасиринен кооптончу элем. Жаман компанияга жолугуп калгандан, тескери жолго түшкөндөн коркуп жүрдүм. Бирок турмуш сен ойлогондой болбойт тура. Тагдырдын тамашасы. Мен коркуп жүргөндүн бардыгы башыма түштү. Эмне болуп жатканына, ушул ааламат менин башыма түшкөнүнө ишене албай, колум буралып артыма байланганда да ишенбей турдум. Тергөөчү сааттар бою уйку бербей, сурак жүргүзүп, мойнуңа ал деп талап кылып жатканда да ишенген жокмун. Ал эмес апамдын көз жашын көргөндө да, ана шектүү бирөөлөргө кошуп, мен баскан коркунучтуу камерага камап койгондо да ишенген жокмун. Мен үчүн бардыгы жаман жагын айланды. Болгон үмүтүм өзүм такыр ишенбей келген мыйзамдуулуктан башка ишенер үмүтүм калган жок. Ири көлөмдө баңгизаттарын мыйзамсыз саткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 267 беренесинин 3 бөлүгү менен айыпталып жаткан Амантур Ильязовдун иши боюнча мамлекеттик айыптоочу тарап териштирүү мезгилинде топтолгон далилдерди эске алып, ишке тиркелген материалдарды тергөө мезгилинде айкындалган жагдайларды изилдеп көрүп, сот жүрүп жатканда күбөлөрдүн жана айыпталуучунун көрсөтмөсүн эске алып, тагылган айыптар боюнча далилдер жетишсиз болгондуктан мамлекеттик айыптоону колдодон баш тартам. Ири көлөмдө баңгизаттарын мыйзамсыз саткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 267 беренесинин 3 бөлүгү